Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер? Капыр Мадаминов агайыбыздын ата-энелер сиздер үчүн китебинен номер 49-сабак. Ар дайым өзүнүн билим маданиятын өстүрүп турган ата-эне. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Ар дайым өзүнүн билим маданиятын өстүрүп турган ата-эне. Азыркы балдарды тарбиялоо үчүн ата-эне биринчи кезекте өзү терең билимге, кругозорго ээ болуусу керек. Ошол үчүн китептерден, интернеттен ар дайым бала тарбиясына тиешелүү болгон билимдерди өстүрүп туруу зарыл. Андан тышкары өзүнүн ой өрүш кругозорун, маданиятын өстүрүп, окуп эле койбостон турмушта аны пайдаланып жашаган ата-эне эң жакшы тарбиялык таасир бере алат. Ыймандуулук, адамгерчилик, жөнөкөйлүк, жупунулуктун белгисин өзүнө көрсөтүп, балдарга үлгү аркылуу тарбиялай билген ата-эне бул эң ийгиликтүү балдарды тарбиялай алган ата-эне болуп саналат. 2014-жылы иш жүзүнө ашкан изилдөөлөргө таяна турган болсок, жакырчылыкта төрөлгөн болсо дагы балдар, эгер ата-энелери алар менен биргеликте эмоционалдык жактан жакын болуп, колдоп турса, балдар ийгиликтүү болушкан. Башкача айтканда, балдарына көңүл бөлүп, керектүү учурда балдарын уга билишкен ата-энелердин балдары саламатта чоңоюшкан. Ошондой эле изилдөөдө көрүлгөндөй, ата-энесинин көңүл буруусуна болгон балдар сабактарында ийгиликтүү болуп, чоң адамдар менен эң жакшы мамиле кура алышкан. Ошондой эле жогорку билим алууга дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк болгон. Бала төрөлгөндө эс алуу өргүсүн алган ата-энелер бала төрөлгөндөн кийинки алгачкы 1 ай ата-эне менен баланын ортосунда байланыш түзүлүүсү үчүн эң маанилүү болгон убакыт болуп эсептелинет. Түндүк Каролина университетинин адистеринин изилдөөсү көрсөткөндөй, жаңы төрөлгөн баласына кам көрүү үчүн эненин өргө алуусу наристелерди эрте өлүмдөн сактайт жана наристенин абалынын жакшырышына алып келет дешкен. Энеси декреттик өргө алып, баласына мээрим төккөн энелердин балдары жогорку интеллектке ээ болуп, билимдүү болушкан жана алардын натыйжасында жакшы маяналуу иштерге орношушкан. Энелерди декреттик өргүү албаган балдарда бул көрүнүштүн тескери байкалган экен. Бул мыйзам ченемдүүлүк өзгөчө билим деңгээли төмөн үй-бүлөлөрдө да көрүлгөн. Ар дайым өзүнүн билим маданиятын өстүрүп турган ата-энелердин балдары көбүнчөсү ийгиликтүү балдар болуп чоңоюшат экен. Демек, урматтуу ата-энелер, сиздер буга чейин ийгиликтүү балдарды тарбиялаган ата-энелердин 14 окшоштугу деген тема боюнча 14 окшоштуктун баардыгы тууралуу маалымат ала алдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.